Бүгүндөн баштап Ош шаарына кирүүчү аймактардагы 7 санитардык пост алынып, шаардагы ресторан, кафелердин түнкү саат 12-ге чейин иштөөсүнө уруксат берилди. Ошондой эле ишмердүүлүгүн баштаган ресторан, кафелерде жарандардын саны 50-дөн ашпашы керек жана санитардык нормалар толугу менен сакталышы зарыл. Буга чейин шаардагы тамактануучу жайлар эпидемиологиялык абалга байланыштуу түнкү саат 10-го чейин гана иштеп жаткан. Шаардагы ресторан, кафелердин кайра иштеп баштоосу ишкерлердин кайрылуусу менен аткарылган. Көп ишкерлер шаардык мэрияга кайрылып, ушу биз кафелерди иштетсек, биз ишкер элек, иштетели, экономикага да бир салым кошуп туралы деген кайрылуулар болгон экен. Ошо кайрылуулардын негизинде ушу мурункудай 10-го чейин эмес, 12-ге чейин кафе, ресторандарга иштөөгө уруксат берилди. Магазиндерге деле ушундай кечки 12-ге чейин уруксат берилип атат. Демек, элдин мүдөөсү, элдин талабы эске алынды. Ошол эле ишкерлердин да талаптары эске алынды. Каладагы ресторан, кафелердин ачылышы менен той маарекелер көбөйүшү мүмкүн. Бул жагдайда санитардык гигиеналык эрежелер толугу менен сакталбаса, эпидемиологиялык абал мурдагыдай курчуп кетиши ыктымал экенин адистер эскертүүдө. Ошондой эле шаардагы ресторандарда эрежелердин сакталуусу боюнча рейдтер дагы да күчөтүлөт. Санитардык талаптарды аткарбаган ишкерлерге мыйзам чегинде сөзсүз чаралар колдонулат. Ал айыппул салынат. Эгерде таптакыр эле айыппулга дагы тоготпостон иштей берге турган болчу болсо, анын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча керектүү жерлерге билдирилип, ошол шаардык мэриянын деңгээлинде, штабтын деңгээлинде чечим кабыл алынып, ишмердүүлүк токтотулат. Ал эми шаардагы сейил бактар, парк жана аянтчалардын толугу менен ишке кирүүсүнө уруксат бериле элек. Парктагы аттракциондорду иштетип, көпчүлүк болуп топтолууга тыюу салынган. Бирок сейил бактарда жарандар аралыкты сактоо менен спорттук көнүгүүлөрдү аткарып, ошондой эле жөө жүрүүгө уруксат бар. Могу парктардагы тыюу салуу деген бул парктын жумушуна тыюу салуу деген эмес. Адамдар эс алып, басып, анча-мынча спорт менен, физкультура менен алектенип жүргөндөргө эч кандай тыюу салынбайт. Буларга уруксат. Ал эми ошо парктарда жанагы айрыкча жаш балдар ойногон батуттар бар, аттракциондор бар. Анан жанагы велосипедди ижарага берип кызмат көрсөтүп аткандар бар. Мына ушуларга тыюу салынды да, туура түшүнүш керек. 2020 жылдын акыркы 4 айында санитардык эрежелерди сактабаганы үчүн салынган айыппулдун суммасы Ош шаары боюнча 910 000 сомго, ал эми Ош облусу боюнча 2 600 000 сомго жетти. Айыппул санитардык нормалардын бузулуусуна карата 5 000ден 23 000ге чейин салынууда. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар.